Жаштайынан механизаторлық менен алектенген Мыйдербек Манапбаев дыйканчылыкта техника алтынга тете экендигин мыкты билет. Ушундан уланба ал жана кесиптештери өз алдынча чарба жүргүзүү кулаш жайганында. Кичимекени Атбашы районунун Ак Мойын калктуу конушундагы айыл чарба шаймандарын ортого топтошуп, техсервис кызматын уюштурушкан. Мындай кадамдын абдан тууралыгын убакыт өзү тастыктап, учурда үч чоң айылдын жазгы талаачылык жана күзгү оруп жыйуу жумуштарында олуттуу деле көйгөйлөр жок. Тек гана колдонуудагы тракторлар менен комбайндардын эскириши эмгек ыргагынын шыдыр кетишине кедерге. Өзүбүздүн айылда айдап себеп бүткөндөн кийин башка айылдарга жардамга барабыз. Мындан тышкары комбайн менен дагы оруп жыйнап беребиз. Айыл чарба министри тез түзөм деп аракет кылып атпайбы, ошону дагы күтүп атабыз. Жаңыланса жакшы болот эле, аябай эски мына. Бир жерин оңдосот, бир жери бузулат. Мына ушул техсервистин кызматынан пайдаланып жаткан Мурат Сагынбай уулу Кашкажол участкасындагы 100 гектар жердин дыңын бузуп, сафлор эгүүдө. Айтымында бул өсүмдүк нарындын шартына толук төп келет жана кирешеси Теңиртоо аймагына көнүмүш. Арпа, буудай, картошкага караганда бир топ эле мол. Мунусуна карабай массалык мүнөзгө ээ боло албай жаткандыгына атайын цехтердин жоктугу башкы себеп. Бактыга жараша быйыл кырдаал оң жагына өзгөрүп, облуста бирин-экин аракеттерди жасалып жаткандыгы көпчүлүктүн көңүлүнө төп келүүдө. Биз ошол 3-4 жылдан бери сафлер айдап жүрөбүз. Нарын жерине чыгышы жакшы сафлердун. Цехтин жоктугунан дыйкандар жапа чекпеген экен да. Бул жол кандай болсо болот? Буга чейин ошол кичине жапа чекчү, эми азыр цехтер ачылып буюрса дыйкандарга көп жеңилдиктер болуп атат. Эми биз дагы кичине аракет менен ошо станокторубуз келген. Колдогу маалыматтарга таянсак, быйыл Нарын областында 200 гектар жерге сафлор жана күн карамас сыяктуу май өсүмдүктөрү айдалмакчы. Демек аны менен бирге эле кандайдыр бир деңгээлде кайра иштетүү тармагынын жанданаары күтүлөт. Ал эми мал киндиктүү Атбашы районунда жогоруда аталгандардан тышкары чыктуу жана кесек тоютка өзгөчө басым жасалууда. Атбашы районунда быйылкы жылы кар көп түшпөгөндүгүнөн жердин нымын сактап калыш үчүн быйыл эрте башталды. Жылдагыдан бир 10-15 күнгө эрте десек болот. 200 гектар жерге Атбашы районуна жаңыланып суданка чөбү айдалып атат. Бул дагы негизгиси Нарын областы боюнча биринчилерден жаңылык деп айтсак болот. Атбашыга бул чөп такыр айдалган эмес да. Эгер Нарын областында буга чейин техникалардын тартыштыгы жана күйүүчү майлардын кымбаттыгы өнөктүккө терс таасирин тийгизип келсе, бул жолу баарысы шайма-шай. Айрыкча жеңилдетилген шарттардагы насыялардын суммаларынын көбөйүшү элеттиктердин жеңилдерин жерден оорлорун колдон алып, дыйканчылык менен малчылык кеңири кулаш жаюуда. Андыктан жаңыдан гана старт алган жазгы талаачылык жумуштарынын шайма-шай жүрөөрүнөн үмүт чоң. Алтынай Сыбакунова, Жеңиш Абдылдаев, Атбашы району, Нарын жаңылыктары.